Саламатсыздарбы, дүйнө жана Кыргызстандагы экономикалык окуяларга сереп салган биздин экономика программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда эмнелер тууралуу кеп калабыз берүүнүн кыска анонсу менен таанышып алыңыз. Аргасыз АКШ Иран мунасасы, Тегеран урандан баш тартканы калдыбы? Нефтинин наркы дүйнөдө кескин түшөт. Bloomberg баамдамасын жарыялады. Баалуу кагаздардын баркы андан ким канчалык байыса болот? Көп учурда ушул аябай байып калган адамдар буга аңчылык кылат да. Алдыга жылган ата мекендик өндүрүш. Кыргызстанда кабель кандай даярдалат? Чийки-заттан даяр продукцияга чейинки процессти көрсөтөбүз. Акча агымы боюнча ар ким деле биле бербеген сыр. Кээде дүйнөлүк финансыларды кандайдыр бир жашыруун күчтөр башкарат деген пикирлер дагы айтылып келет. Берүүбүздү дүйнөлүк биржадагы баалар, валюталык рыноктогу жаңылык жана окуялардан баштайбыз. Соңку бир жуманын аналитикасын ала турган болсок, дүйнөлүк биржаларда мунайдын Brent маркасы дээрлик 4%га арзандап, баррели $76 чейин түштү. Бул 18-июнга карата алынган фьючерстердик эсеп. Нефтинин наркы Америка Иранга сокку ургандан бери мындай кескин темпте биринчи жолу арзандап отурат. Эске салсак, Тегеран АКШ конфликти жана Ормуз кысыгынын бөгөттөлүүсү менен дүйнөдө мунайдын баасы $120 чейин чыгып кеткен. Андан бери акыркы 2-3 айда баррели орто эсепте $90 тегерегинде өйдө ылдый ойноп турган. Албетте нефтинин баасы Америка менен Иран убактылуу болсо да тил табышып, мунасага келгенден кийин кескин түштү. Эске салсак, тараптар 18-июнда өз ара түшүнүү тууралуу меморандумга кол койду. Документ 14 пункттан туруп, алардын арасынан эки жактуу ок атышууну толук токтотуу, деңиз аскердик блокада жана Иранга каршы санкцияларды жокко чыгаруу, Ормуз кысыгын ачуу, Тегеранды өзөктүк курал өндүрүүдөн баш тарттыруу жана Ирандын талкаланган инфраструктурасын кайра калыбына келтирүү үчүн Америка бийлигинен саясий колдоо көрсөтүү сыяктуу келишимдер камтылган. Бирок келишим шарттарынын азырынча биринчи пункту, тактап айтканда, ок атышпоо тууралуу талапты гана эки өлкө тең толук аткарды. Фронттор азырынча тынч, аскердик операциялар токтотулду. Ошондой эле Ормуз кысыгында мунай танкерлеринин кыймылы салыштырмалуу жанданды. Ал арада Американын каржы министри Скотт Бессент Иран 60 күн ичинде Ормуз кысыгын бөгөткө албоого жана МАГАТЭ инспекторлорун өлкөгө киргизүүгө милдеттеме алганын жарыялады. Бирок Иран бул маалыматты четке какты. Расмий Тегеран өзөктүк курал өндүрүүдөн баш тарттыруу жана МАГАТЭнин Иранга кирүүсү тууралуу эч кандай жаңы келишимдик милдеттемелерди албаганын маалымдады. Трамп болсо Иранга жакшылык гана самап турганын, эгер ачуусуна тийчү болсо, мурдагыдан да катуу аткылап кирем деп сес көрсөттү. Ошондой эле Ирандын инфраструктурасын калыбына келтирүү үчүн Америка түздөн түз акча бөлбөй турганын, чыгымдардын баарын араб өлкөлөрү көтөрө тургандыгын маалымдады. Меморандум жана келишимдер алдыда кандай шартта аткарылат жана сакталат, ошондой эле канчалык реалдуу бул нерсе ишке ашат, азырынча белгисиз. Эми дүйнөдө алтын соодасы кантип жаткандыгы тууралуу маалыматтарды учкай айтып өтөйүн. Онлайн шкалага көңүл бура турган болсок, баалуу металлдын бул түрү күн сайын арзандап баратканын көрүүгө болот. Акыркы бир жумадагы фьючерстердик бааларды ала турган болсок, алтын 1,12%га арзандап, бир трой унциясы $4071 түздү. Ал эми Кыргызстанда болсо алтындын баасы соңку 2 апта ичинде 425 сомго арзандады. Учурда 1 грамм кыргыз алтыны 13971 сом. Доллардын дүйнөлүк курсуна келе турган болсок, Америка валютасы өткөн айларга салыштырмалуу бир азга кымбаттай баштады. 18-июндан тарта доллардын курсу дээрлик $2 чейин көтөрүлүп, 1,16%га чейин өстү. Учурда 1 доллар Америка акчасы орус валютасына 74 рубль 62 тыйын. Ал эми Кыргызстанда 1 АКШ валютасынын Улуттук банк бекиткен расмий курсу 87 сом 45 тыйын. Коммерциялык банктар болсо 87 сом 80 тыйындан сатып жатат.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө кайтабыз. Бүгүн баалуу кагаздардын баркы жана баасы, анын ар бир кыргызстандык үчүн экономикалык мааниси тууралуу кеп калабыз. Эске салсак, өткөн жумада өлкө башчы Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылып, мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу менен киреше табууга чакырды. Мамлекет башчысы ал үчүн бүт тоскоолдуктар алынганын, ар бир акчасы бар жаран эч кимге муктаж болуп отурбай эле өзү онлайн сатып алса боло тургандыгын дагы түшүндүрүп өттү. Теманы кененирээк кесиптешим Бермет Сыртбай кызы улантат. Бермет азыр биздин экинчи студияда. Бермет, алгач ушул баалуу кагаз дегендин өзү эмне, анын баасы баркы канчалык, ачыктай кетесизби? Анткени азыр бизди көрүп жаткан жарандар үчүн бул маалыматтар албетте кызык. Туура айтасыз. Жөнөкөй тил менен айтканда, мамлекеттик баалуу кагаз бул мамлекеттин элден же уюмдардан белгилүү мөөнөткө карызга акча алуусу тууралуу расмий документ. Мисалы, сизде 10 000 сом бар дейли. Аны жөн эле сактабастан мамлекет чыгарган баалуу кагазды сатып аласыз. Белгиленген мөөнөт бүткөндө мамлекет сизге акчаңызды кайтарып берип, үстүнө пайыздык киреше төлөйт. Дүйнөдө мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу абдан өнүккөн жана көп өлкөлөрдө экономиканын негизги каржы булагы болуп саналат. Мамлекеттер ири инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо жана экономиканы колдоо үчүн облигацияларды чыгарышат. Мисалы, Америка Кошмо Штатын алалы. Америка Кошмо Штаттары мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. АКШнын мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунун көлөмү 30 триллион доллардан ашат. Дүйнөнүн банктары, пенсиялык фонддору жана инвесторлору бул облигацияларды кеңири сатып ала алышат. Экинчи орунда Япония. Япониянын мамлекеттик облигациялар рыногунун көлөмү болжол менен 8-9 триллион АКШ долларын түзөт. Бул дүйнөдөгү эң ири мамлекеттик карыз рыноктарынын бири болуп саналат. Кытайдын мамлекеттик баалуу кагаздар базарынын көлөмү акыркы жылдары 6-7 триллион АКШ долларына жеткен деп бааланат. Ал эми Кыргызстанга келсек, баалуу кагаздарды ачык сатуу дээрлик ишке ашкан эмес. Аларды сатуу расмий түрдө болгону менен бюрократиялык тоскоолдуктардан улам жарандар мамлекеттик актив жана баалуу кагаздарды сатып ала албай келген. Акыркы жылдары банк сектору, айрыкча мамлекеттик каржы мекемелеринде да ыкчам реформа жүрүп, ар бир жаран үчүн кызматтарды жеткиликтүү кылуу талабы ишке ашты десек, буга ачык мисал мына мамлекеттик активдердин биз азыр сөз кылып жаткан баалуу кагаздардын ачык оңой сатууга чыгышы. Баалуу кагаздардын баасы, баркы ар бир жаран жана мамлекет үчүн мааниси ошондой эле ким андан канчалык пайда тапса болот деген суроолорго жоопту мен азыр экономист Искендер Шаршеевден алып бергенге аракет кылам. Искендер мырза, мына сиздин дагы кабарыңыз бар. Бир жума мурун өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алгыла деп кыргызстандыктарга кайрылды. Бул биринчиден жарандарга эмне алып келет, экинчиден мамлекет үчүн пайдасы канчалык? Бул деген аябай чоң пайда алып келет. Анткени чынын айтканда, ошол калктын бүт катмарында эмес, бирок кескин бир катмарында мындай каржы сабаттуулукту алган калктын катмарларында кээ бир баалоолор боюнча 35%га чейин ушинтет. Калкыбыздын кичине болсо да акчасы чөнтөгүндө бар. Ал акчасы кайсы бир капчыкта жатат, же болбосо жаздыктын астында жатат, же болбосо банктын эсебинде жатат. Анан иштебейт да, алар жөн эле жатат да, ишсиз. Анан калк менден деле сурап калат, биз бизнес план түзөбүз, ар кандай ТОлор жазабыз, ошондо менден сурап калышат. Ушундай запастар бар, эмне кылсам экен, пока что бизнес планга баягы бизнес жасаганга топтоп атам, бирок бекер эле жатат, жылдап жатат да, ошо топтогуча депчи. Аны эмне кылсам экен дешет да. Анан мен мурун ушул ар кандай кеңештерди берчимин, депозитке салгыла, тияка бияка, бирок депозиттерден инфляциядан мисалы үчүн кууп өтүш үчүн бизде расмий инфляция 5-7%га чейин да, депозиттер мисалы үчүн ошол 14%га чейин жетет да. Анан ошого сала бергиле деп кеңеш берчимин да. Азыр бул облигация 17% болуп атат да, ошол жаңы инструмент. Бул деген инфляциядан 3%га ашат. Ошон үчүн бул жакшы бир аспап болуп атат да. Ошол кичине капчыктагы же жаздыктын астындагы ошол акчаны мамлекет банкка караганда банктар деле аябай жакшы гарантия берет да, кепилдик берет. Бирок мамлекетте кепилдик күчтүүрөөк болот да. Ошол мамлекетте өзүнүн акчасын алып туруп,
ошого облигация сатып алса, жана облигациясынын мөөнөтүнөн кийин 17% берсе, ошо 2 жылдык облигация 34, мисалы үчүн ар бир 100 сомго 34 сом алып келет эмеспи. Ошондо бул түшкөн акча инфляциядан өйдөрөөк болуп калат да, кошумча пайда алып келет да. Буга чейин мамлекет өзүнүн каржы системасын толук кандуу жооп бере алчу эмес, мындайча айтканда кепилдик бере алчу эмес. Мынча акча бар деп айта алчу да эмес. Бул кайрылуунун мамлекеттин ар тараптуу күчтөнгөндүгүнүн белгиси десек болобу? Азыр болсо мамлекеттик мындай экономикада өсүш байкалууда. Өлкөнүн экономикасында өсүш байкалууда. Албетте бүгүн мурункуларга караганга, мурунку заманга караганда ошол милдеттемелерди аткарууга мүмкүнчүлүк жогорураак да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул деген мамлекеттин бекемделүүсүн билгизет биринчисиден. Экинчиден ошол кошумча дагы ресурстарды туура иштетүүгө. Мисалы үчүн акча деген өзү жөн эле кагаз да, анын мааниси деле жок. Ал мааниси качан пайда болот? Ага баягы эгерде ойду киргизсең, баягы кандайдыр бир ошол акчага маани берсең, ошондо гана пайда болот да. Эгерде акча жата берсе бир жерде, ал такыр эчтеке кылбайт, такыр мындай желип кетет инфляция аркылуу. Ошол акчаны иштетсе, ошондо гана баары туура болот да. Ошон үчүн бул ал жолдун бири. Баалуу кагаздарды экономикасы белдүү өлкөлөр кандай натыйжалуу колдонгондугу боюнча маалыматыбыз бар, бирок алыс кетпей Борбор Азиядагы мамлекеттерди салыштырып көрөлү. Өзүлөрүнүн баалуу кагаздарын чыгарган кошуна өлкөлөр кайсылар жана эффективдүүлүгү боюнча кандай жыйынтык бар? Бондтор жана облигациялар бүт мамлекеттер чыгарат. Эң жакшы тажрыйба Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда чектелген мындай тажрыйба, Түркмөнстанда чектелген тажрыйба. Биздин мамлекетте да тажрыйба узак, анан бар да. Мурунтан бери мамлекеттик облигациялар чыгат. Мисалы үчүн бизге ички карызыбыз мурунтан эле бар да, мамлекеттик карыз экиге бөлүнөт эмеспи? Азыр акыркы жылдары ички карызыбыз аябай катуу өсүп атат. Бул жакшы белги, анткени ички баягы жарандардан бекер жаткан капчыктарындагы же банк эсептеринде жаткан акчаларды колдоно баштап атат да мамлекет. Бул абдан туура жол. Дүйнө жүзүндөгү чоң экономикалар дал ушундай жол менен өнүккөн да. Ошон үчүн Казакстандын тажрыйбасы, Өзбекстан жана Кыргызстандын тажрыйбасы бул аябай жакшы тажрыйба да. Искендер мырза, бермет, рахмат сиздерге. Биз студияга кайтабыз. Соңку 5 жылда атамекендик өндүрүшкө ар тараптуу мамлекеттик колдоо көрсөтүлүп, жеңилдетилген насыялар берилип, импорттон көз карандылыкты азайтуу боюнча реалдуу кадамдар жасалып, бул аракеттер акырындык менен натыйжасын бере баштады. Өлкөдө майда жана орто бизнес кыйла жанданып, бутуна туруп калды. Маселен, мекендешибиз Кубан Бекбашев буга чейин электромонтаж иштерине зарыл ар түрдүү өлчөмдөгү зым жана кабелдерди сырттан алып келип, түн баада сатып бизнес кылса, азыр өзүнүн кабель заводун ачып, ички рынокто камсыздоого жетишкен. Учурда завод чоңоюу алдында турат, 80ден ашык кишини жумуш менен камсыздап, экспортко товар чыгарууга даяр болуп калган атамекендик кабель заводдун ишмердүүлүгү менен биз дагы таанышып келдик. Кыргызстанда кабель кандай даярдалат? Биз бүгүн заводдун иши менен таанышып, чийки заттан даяр продукцияга чейинки процессти көрсөтөбүз. Атамекендик өндүрүүчү жеке ишкер Кубан Бекбашев ишмердүүлүгүн 20 жылдан ашуун убакыттан бери чет өлкөдөн электр чубалгыларын өлкөбүзгө алып келип сатуу менен алектенген. Буга чейин биз ушу кабельный продукция менен өзүбүз заниматься этип калганбыз да, мурунчу алып келчүбүз. Российский кабельный заводдун представители да болдук. Ошентип иштеп жүрүп, анан кийин өзүбүзгө ачалы дедик. Өзүбүзгө өндүрүш ачалы деп анан баштадык. 2024 жылы бизде ачылыш болду. Ага чейин бир жылча, бир жарым жылча даярдадык ушул заводдун баары, муну салдык, баарын коюп, ошо иштеп баштаганбыз 2024 жылы. Пластиковый сырьёлор, ОСОРАК, НГП, ПП, ССП деп бөлүнөт. Анан ак кара, белый, черный деп атайын өзүнүн кошулмаларынын негизинде даярдалат. Азыркы учурда электр заводунда 40тан ашуун зымдын түрү өндүрүлүп жатат. Эң биринчи зымды жасап чыгууда алюминий зым атайын станоктордо керектүү диаметрге чейин созулат. Бул процесс зымдын өлчөмүн тактап, анын механикалык касиеттерин жакшыртат. Көшкө жабылат, анан процесс жумуш башталгандай. Мунун жумушту алдында кое жерде май насостор иштеп берет да, кургатып иштелбейт. Ушта смазка май чоюлуп аткан зым үзүлүп кетпеш үчүн иштетилет да. Май постоянно
жыйытып турат. Токтобойт да күн түн. Ден ночь иштей берет. Өзүнүн диаметри болот да. Бизге, допустим, мастер келип план берет. Буда мынча километр по заказу. И токтобойт. Кийинки процессте электр зымынын үстүнө коргоочу сырткы кабыкча жабылат. Бул электр зымын механикалык зыяндан, нымдан жана тышкы чөйрөнүн таасирлеринен коргойт. Бул жакта мен отрицалыш болуп иштейм. Азыркы убакта АПМП 6 квадрат жүрүп атабыз. Эки зымды бириктирип, температура башында 145-тен башталат. Ал биринчи зонада коебуз. Бункердин түбүндөгү. Андан кийин зоналар көтөрүлүп кете берет да, 150, 165, 175 зона келип, эң акырында 190 градуста келет да. Бул процесс токтон изоляция. Биякта включенный сплав болуп келет. Бул СИП 3, 150, 20 киловаттный ток көтөрө турган жөн. Даяр болгон продукциянын сапатын текшерүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кабелдин диаметри, изоляциянын калыңдыгы, электрдик параметрлери жана сырткы көрүнүшү көзөмөлдөнөт. Стандарттарга жооп берген кабелдер гана кардарларга жөнөтүлөт. Эми кезек каржы кеңеште кесиптешим Гүлжамал бүгүн бизге акчанын өмүр циклы, дүйнөлүк капиталдын кожоюндары кимдер да, эл аралык финансылык рыноктогу маанилүү рычагтарды кимдер кандай ыкмалар менен бир колго мыкчып кармап, каалоолоруна жараша каржы системасын ойнотуп турат. Бул тууралуу азыр кененирээк айтып берет. Анда Гүлжамал, сөз сизде. Дүйнөлүк финансылык агымды деги ким башкарат? Бул суроого жооп көпчүлүк ойлогондой жөнөкөй эмес. Бул акча агымын экономикада кэшфлоу деп да атап жүрүшөт. Бул жерде акча агымы өзү эч нерсени чечпейт жана эч нерсени башкарбайт десек туура болот. Негизги дүйнөдөгү миллиондогон жана миллиарддаган акчалардын кайда жумшаларын ар кандай институттар жана ири капиталдуу банктар чечет. Борбордук банктар экономикадагы акчанын көлөмүн көзөмөлдөп, пайыздык ченемдерди аныктап турат. Экономикага акча керек болсо көбөйтөт, эгер инфляция күчөп баратса, тескерисинче азайтып турушат. Мындан сырткары мамлекеттердин каржы министрликтери дагы чоң роль ойнойт. Алар салыктарды чогултат, бюджеттерди бөлүштүрөт жана кайсы тармактарга каражат жумшаларын аныктайт. Ошондой эле дүйнөлүк акча агымдарына ири банктар, инвестициялык фонддор, чоң корпорациялар дагы чоң таасирин тийгизет. Алар дүйнөнүн кайсы жерине инвестиция салуу пайдалуу экендигин изилдеп көрүп, ири көлөмдөгү каражаттарды бир өлкөдөн экинчи өлкөгө буруп турушат. Кээде алардын бир чечими бүтүндөй рыноктун абалын өзгөртүп жиберүү кудуретине ээ. Мындан тышкары эл аралык деңгээлде иштеген эл аралык валюта фонддору жана дүйнөлүк банк сыяктуу уюмдар да эл аралык рынокто айланган акчанын тагдырын чечет. Кредит, ири насыялар, облигациялар дээрлик каржы кирешелерин алып келе турган операциялардын баары ушул эки каржылык институтка байланган. Ал эми рыноктун өзүнө келсек, ал дагы чоң күч болуп эсептелинет. Миллиондогон инвесторлордун чечимдери, экономикалык жаңылыктар, саясий окуялар, саясий лидерлердин билдирүүлөрү жана аракеттери да акча агымдарына түздөн түз таасирин тийгизет. Бул жерде биз бир нерсени так түшүнүп алуубуз керек. Кээде дүйнөлүк финансыларды кандайдыр бир жашыруун күчтөр башкарат деген пикирлер дагы айтылып келет. Чындыгында бул дүйнөлүк финансылык системаны бир адам же болбосо жеке бир уюмдун колунда эмес. Бул мамлекеттердин саясатынын, борбордук банктардын чечимдеринин, эл аралык уюмдардын ишинин жана рыноктун мыйзамдарынын негизинде иштеген эң чоң система. Демек, дүйнөлүк финансыларды бир эле күч эмес, көптөгөн оюнчулар, мамлекеттик борбордук банктар, эл аралык уюмдар, ири финансылык институттар жана рыноктун катышуучулары биргелешип калыптандырышат. Анткени бүгүн дүйнөдө акчанын агымын аңдап жетүү экономиканын жана бизнестин кайсы багытка өнүгүп жаткандыгын түшүнүү дегенди билдирет. Берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Сиз биздин экономиканы көрдүңүз. Ишиңизге ийгилик.